Kızıl kıyıya geldi, kamatmanmaz kumpayıp, körüm kalgan kezdeken, kaynağı düşüp kırızdan, bülüp kalgan kezdeken, kaynağın kalgan kıttağa, kırıp salgan kezdeken, kökötöydün kemmege, kama kıttay mancuğa, tağıp salgan kezdeken, ermana sarpır tartıp, kırçara kiyirip barganda, kabılan koşay ordundan, tırvagan ngırıcı, astamannas barganda, atasın körgen balladı, ilağın ngırıcı, Monoğum manasın, karıcı bütünü, çarıcı gözünü, orna kuşayet baturanım. Atma kırgı jurt üçün, ajamcısı ölüyün, jigit beri kollasa, jini kanın tögüyün. Kaçıkla barın yolundan, kamakты bettip kelleyin. Şu acılığın kapırdı ben bugün kapkan jerge tögüyün. Кыргызстанда акыркы 10 жылдан бери кыргыздын улуттук каада салттарын даңазалоо деген жоголуп, улуттук идеология деген унутта калып бара жатат. Дегеле ала кандай өлкөдө канчалаган радио телекомпаниялар болгону менен программада 90% эки саясатчыны олтургузуп сүйлөтүп, алар кыргыз элинин мээсин чаккандан башка эч нерсе кыла алышкан жок. Саясатчылары бизнестен мамлекеттик кызматка секирсе, айрым ырчылары каралар менен карым-катнаш кылып, бири-бирин заказ кылып сабатып, маданият тармагынын бетине түкүрдү. Калпакты итке кийизип чыкса дагы бир дагы бийликтегилер үн катпады. Эркектери элирип, ак дасторконду тебелеп, боорсок талашканга өттү. Акылы жок кыргыздын айрым алсыз аялдары казандын ичине олтуруп сүрөткө түштү. Мына кыргыздын келечек муунга үйрөткөн акылсыз кадамдары. Так ушул маңкурттук көрүнүштөрдү ким тыят? Же Адахан Мадумаров айткандай, кыргызды камчы менен башкарыш керекпи? Мындай көрүнүштөрдү тийиштүү мекемелер тыябы же таякты эгип алып тал болот деп күтүп туралыбы? Булак Назар Ньюс. Орусияда курьер болуп иштеген кыргыз жигит 10 сааттан ашык тынымсыз иштегенден кийин каза болду. Бул тууралуу орус тилдүү социалдык тармактардын колдонуучулары жазышууда. Андагы маалыматтарга ылайык, Яндекс.Еда тамак аш жеткирүү кызматында иштеген 20 жаштагы Артык Орозалиевден жетекчиси заказдарды мүмкүн болушунча эрте жеткирүүнү талап кылган. 10 саат тынымсыз иштеген Орозалиев велосипединен жыгылып түшүп каза болуп калган. Анын өлүмүнө жүрөк оорусу себеп болушу мүмкүн экендиги айтылууда. Аталган маалыматты Орусиядагы кыргыз элчилигинин басма сөз кызматы да тастыктады. Орозалиевдин каза болушунун себеби боюнча азырынча так маалымат жок. Дайындалган экспертизанын жыйынтыгы чыга элек. Ал досу менен сүйлөшүп турган учурда эс учун жоготуп, велосипедден жыгылган, деди басма сөз кызматкери. Көп кабаттуу үйдүн тегерегин тазалаган аксакалды мэрия сыйлады. 70 жаштагы аксакал Бишкек шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдүн биринин короосун жалгыз тазалап чыккандыгын мэрия Facebook тармагындагы сайтында кабарлады. Алгач маалыматты аксакалдын коңшусу Лариса Левитус социалдык тармактагы баракчасына жазды. Биздин короого сонун Төлөн Толик аттуу коңшу көчүп келди. 70 жаштагы аксакал нарындан экен. 10 күн ичинде үйдүн жанындагы таштандыны чыгарып, арыктарды тазалап, бактарактар менен таштарды актап чыккан. Сел-саяктардын келиши кан буугандай токтоду. Эми үйдүн жанындагы көк майсаңда жаштар жана балдар эс алып калды. Муну бир нече жылдан бери 60 батирдин ээлери жасай албай келген. Акча деле сураган жок, кол араба сурады эле сатып бердик. Андан сырткары бир аз акча чогулта алдык. Төлөн баарыбыз үчүн үлгү болду, деп жазган ал аял. Аксакалга Бишкектин вице-мэри Рыспек Сарпашев рахматын айтып, ыраазычылык кат тапшырган. Андан сырткары бакчага керек болуучу буюм тайым жана кол арабага керектүү каражат бергени айтылды. Маалымат булагы Спутник KG. 19 апрелде 1 май райондук соту Айбек Калиевге жана Бишкектеги жептеги кырсыкка байланыштуу айып тагылган жетекчилерге өкүм чыгарды. Анда сот Айбек Калиевди 2 жыл 6 айга кесип 100 000 сом айып пул салды. Электр станциялар ачык акционердик коомунун мурдагы генералдык директорун 4 жылга кесип 150 000 сом айып пул салды. Ушул эле коомдун мурдагы төрага орун басары 8 жылга кесилип 150 000 сом айып пулга жыгылды. Улуттук энерго холдингдин төрага орун басары Нурлан Сыдыков 2 жыл 5 айга кесилип 100 000 сом айып пул төлөй турган болду. Жептен мурдагы директору Нурлан Өмүркулов 4 жылга кесилип 150 000 сом айып пулга жыгылды. Айып пулдан сырткары сот күнөөлүү деп табылгандарды мамлекетке 3 212 259 сом төлөп берүүгө милдеттендирилди. Бишкек жебиндеги акыркы кырдаалга байланыштуу 5 кылмыш иши козголгон. Учурда бул иштердин экөө боюнча өкүм чыкты.
Маалымат булагы Назар News. Қазақстанда ел ташыған автобус ала салып кетип 11 киши көз жұмды. Каза болгондордон тышкары 29 жүргөнчү ар кандай жаракаттарды алган. 20 апрель күнү таңкы саат 5-те Жамбыл облусунун Кордай районунда Алматы-Ташкент унаа жолунда бара жаткан автобус кырсыкка учурады. Ал жол жээгинде токтоп турган жүк ташуучу унаадан буйтайм деп оодарылып кеткен. Маалыматка караганда кырсык болгон жерде 8 адам көз жумуп, 32 киши ооруканага жеткирилген. Ал жакта дагы 3 каза болгон. Маалымат булагы Спутник KG. Өзбекстандын тургуну Бентли унаасын 30 саатык мелдештен кийин утуп алды. Конкурстун шарты боюнча ким автоунаага колун көпкө коюп турса, ошол жеңүүчү болмок. Өзбекстандык Лазиз Хашимов Бентли автоунаасына колун 30 саат бою албай коюп утуп алды. Бул тууралуу Спутник Өзбекстан маалымат агенттиги жазды. Өзгөчө конкурсту россиялык блогер Михаил Литвинов өзүнүн YouTube каналынын жазуучулары үчүн өткөргөн. Ага катышкандардын арасынан Лазиз эң чыдамкай аталды. Анын жеңиши менен социалдык тармактын колдонуучулары да куттуктап жатышат.